Жаз Керегеташ айылындабыз. Бул жакта эрик деген 70 сотук жерге кулпун айтылган. Априка, Клери, Альба сортторун. Анан ал 70 сотуктан 2,5 гектарга өзү көчөтүн көбөйттү бул жака. Анан күздө дагы келген Европадан келген фриго көчөттөрдөн Скала, Федерика деген сортун алып туруп, бул жагына тикти. Бул жак ошол жаңы күздө келген көчөттөрдөн. Ал жүрүп аткан кезде буюрса жакшы эмки жылы ошол майлардан баштап жакшы түшүм сатып баштайт. Анан бул жагына жазга даярдап койдум деди үстүдөгүнү. Ошондо бул жерде өзү 7 гектар, 8 гектар жери бар. Байкенин планы ошо 8 гектар жери кулпунайын өзүнөн өзү көбөйтүп. Мына кандай мына жер жакшыбы? Көчөттөрдүн чыкканы сонун, Сонун өсөт азыр. Бул же экинчи рожокторун ачып калган да. Жагы рожок туурасында сөз болду го. Өзү муруту. Мына шайлоо дегенде болчу. Биз муруту деп коебуз. Мурут деген ал неме? Мына рожок деген шайлоо. Чайлаганы. Чайлаганы. Мына экинчи рожокту чыгарган уже. Энелик дейли. Экинчи энеликти. Эгер ушу кулпунай кышка чейин жок дегенде 2 энелик чыгарса, жазда дагы 2 энелик чыгарат да. 4 энеликтен алган кулпунай жетиштүү өзү. Ошол азырынча 2 энеликке баш багып калыптыр, буюрса жакшы. Быйыл канчадан сатышты көлдүктөр кулпунайларын? Азыр канчадан саткан? Көлдүктөр негизи башында 250ден баштады. Быйыл кулпунай өтө баасы жакшы болду. 450ге чейин саткандары бар. Орто эсепте 300 сомдон сатып атат. Өзү кулпунайдын баасы 200 сом болсо, өзүн толук кандуу актап кирешеге чыгат. Бир жылда 200 сом болгондо адамдар биз негизи шүгүр кылышыбыз керек 200 сом болгондо. Бул жакшы баа болуп эсептелет. Эми 1 гектардан биз баардык ошол берилген жер семткичтерди, жерди даярдоодо айтылган агротехнологияны биздин кеңештерди аткара турган болсо, Кудай буйрса ошол бир 300 граммдан түшүм ала турган болсо, 1 гектардан 15 тонна түшүм алганга мүмкүнчүлүк жаралат. Эми 15 тоннаны 200 сомдон сатса жакшы баа болот бул. Сен мына бүт дүйнөнү кыдырып атыпсың, мына ушу кулпунайдын боюнча. Мына көлдүн аба ырайы кандай экен кулпунай үчүн? Бул сапаты кандай чыгып атат кулпунайдын? Көрүнүшү кандай чыгып атат көлдүкү мисалы? Көлдүн аба ырайын өзүбүздүн тилиме эмес, бир жашооң эмне дегенде кулпунай деген Франко Зенти деген селекционер агроном бар, италиялык. Анан буну биз көлгө алып келип 3 күн алып жүрдүк ал кишини. Бул жакта семинар өттүк. Ошол киши келип таң калды. Бул дүйнө жүзүндөгү мындай Европадан салыштырып айтты. Европа Кыргызстандын 6 областына барып көрүп, 5 областына барып көргөндөн кийин айтканы эң кулпунайга ыңгайлуу шарт болгон областыңардын бирөөсү экен деди. Бул жерде себеби ошол келген кезде Ошто 40 градус эле, Ошто мылжак келгенбиз да. Бул жерде 30 градус. Таң калган. Бул жерге эң жакшы кулпунай, сапаттуу кулпунайлар чыгарса болот деп. Ошто көбүнчө ал жака эрте пишар сунуштады. Кеч пишар тигетир болмосо сетка тартыла деди. Бул жака 2 түшүм алса, эрте пишар да калса болот, кеч пишар дагы. Ошондуктан Үскөл областы негизи эң кулпунай тиккенге ыңгайлуу областтарыбыздан бирөөсү. 1 гектардан 15 тоннага чейин алса болот экен силердин ыкма менен, 15 тоннага чейин түшүм алса болот. Ошондо акчага 200 сом десек канча болуп калат? Эми 3 миллион десе, 3 миллион, Эми негизи 2 миллион түшүм, 2 миллионду кулпунай сатса жетет өзү үй бүлөгө. Биз ошон үчүн бир үй бүлөдө 50 сотук кулпунай болсо, Орусияга же негизи башка мамлекетке барып иштештин кереги жок. Өзүбүздүн жерибизде эле 50 соттун кулпунайын сатып, бала чакабыз менен бирге иштеп, иш кыла берсек болот. Биз өзүбүз 10 сотуктан баштап, анан 1 гектардан ашканда элдерге айтканбыз. Биз ошо 1 гектардан өтө сонун түшүм алганбыз. Ал кезде азыркы бааны, ал кездеги апрелдеги бааны айтсам, азыр 1200-1300 сомдон сатканбыз килограммын. Биз апрелде орозо мезгили болуп калган, ошол убакта орозого туш келип калып, орозо базар болот го. Аны алып чыгып ошол жакта 1200-1300дөн пластиковый идиштерге 200-250 грамм салып, 1 килограмм кошкондо ошо 1200ге туура келет эле. Анда азыркыдай көлөмдүү кулпунайлар жок эле. Биринчи биз болуп алып чыкканга ушундай бир туш келгенбиз. Негизи 200 сом бул өтө жакшы баа.